Чынында мына адамдын эң керектүү бир сыпаты ушу адеп аклагы да. Ушу адеп аклак менен кооздолот адамдар. Ногу адеп аклак жок болсо адамдар айбандай болуп, же айбандан да төмөн болушу мүмкүн да. Ушу адеп аклак деген бул жүрүш туруш, башкалар менен болгон мамиле. Анан ошо биз ошону акыр барган сайын азайып, жок болуп, үйрөтүү, ошо адеп аклакты үйрөтүү жок болуп баратат да. Анан ошо биздин балдарыбыздын бир эле балдарыбыз эмес, чоң эле кишилердин да адеби жок болуп баратат. Барган сайын адеби жок, жүрүш турушу аябай коркунучтуу деңгээлге кетип барат да. Анан могу ата-энени сабап уруп атканы бар, союп таштаганы бар ата-энени. Ата-энени укпай, ата-энени тоготпой, ата-энени кор кылып, ыза кылып. Мурда ата-энеге сен деп айтыш бул бир кызыктай болчу да, таң каларлык болчу. Ошо мен мула кичинекейимде таң калчу, кантип ата-энени сен деп айтат. Ата-энеге сен деп сүйлөгөн. Мен таң калчумун да. Бизде болгон эмес мындай. Но башка элдерде бар. Өзгөчө мына имансыз элдерде сен деп сүйлөйт ата-энеге. Бул деген тең ата болуу, тең туш болуу. Теңсинүү бул, ата-энени сезбөө. Ата-энени терең урматсыздык бул. Ата-энени сен деген. Андай такыр болуш керек. Ата-энени жанагындай өтө бер тутуп, аябай улуу тутуп, ага каяш айтпай, үндү чыгарбай, ата-эне менен айтышпай, ага наразы болбой, наразы кылбай. Ошо адеп деген ошол да, ата-эне менен болгон адеп. Ушундай сүйлөгөнүңдө аябай ийменип ата-энеден. Ата-энеге жанагындай оңурайып карабай, акырайып, ачуулуу көз менен бир нерсе алып берсе ыргытпай, ата-энени коркутпай. Мисалы азыр мындай, ата-энени коркутат, өлөм деп коркутат, өлүп атат, ата-энени коркутуп. Эмне десе, ошо бир нерсени алып бербей койгон, сотко алып бербей койгон, вечерге жибербей койгон. Ошого эч кандай укугу жок, эч кимдин укугу жок. Ата-энеге жанагындай мамиле кылуу, ата-энеге наразы болуу, ата-энени мени тууба эле койбойсуңарбы, мени жакшы бага албагандан кийин дегендер бар да. Ата-энеге дайыма жанагындай наразылык бар да. Ушулда кийинби, ушулда окатпы, элдин ата-аналары деген. Бул эч качан эч ким андай эметкен укугу жок. Мына ата-эне эмнени таба алса, ошону алып бере алат. Болду, ошону сабыр кылыш керек. Ата-эне кандай кийим алып берсе, сабыр кылыш керек. Ата-эне байкуш ошо эптеп өзү кийинбесе да, ошо балам кийинсин, кызым кийинсин деп аракет кылат да. Дайыма. Ошо ою ошо мен жебесем да балам жесин. Ошо бир медсестра айтат да. Мен дейт, бир бала бир кызды окутуш үчүн автобуска түшүш эмесмин дейт. Автобуска. Ошо бир 20 сом болсо, экөөңөр бир нерсе алып жегиле деп, ошону берчим дейт. Анан жука тапочка, кышында жука тапочка кийип, жумушка барып чыккан. Ошентип чоңойтком дейт. Анан азыр кызым да балам да мени бир киши катары көрбөйт дейт да. Эч качан ыраазы болбойт, эч качан бир жакшы сөз сүйлөбөйт, даже сурабайт дейт да. Ушундай кыйынчылык менен өстүргөн, чоңойткон, анан кийин жанагындай адеп болот да, адеп. Ушундай мамиле энеге. Анан мисалы мына күйөөгө да, аялдын күйөөгө болгон мамилеси. Эч качан акырайбаш керек. Күйөөдөн кожоюн да. Мисалы аял келет да, эркектин үйүнө аял келет. Демек, эркек кожоюн. Ошо жерде барганда
анын кожоюндай сыйлаш керек, урматташ керек. Үйдүн кожоюну, үй бүлөнүн кожоюну, ушул үй бүлө түзөт. Эркек түзөт үй бүлөнү. Аял түзбөйт, аял келип туруп, бас мага күйөө тийди айта албайт да. Башчы. Эркек кожоюн. Эркек түптөйт үй бүлөнү. Анан берден жок, аял келип, үйүнө кирип алып, кожоюндук кылып, анын кожоюндук кылганда жакшы кожоюн болсо бир жөнүндө. Аны кордоп, кемсинтип, бир нерсе аттар менен эметип, ага кыйкырып, нааразы болуп, ушундайлар бар. Эч кандай андай буң укугу жок. Мисалы мен айтам, бир нан табып келсе, бир лепешка бир күндө. Аны ошонун көбүрөгүн өзү жеп койсо, көбүрөк эмес, даже 80%. Ана 20%-тен калтырып койсо, эркек укугун аткара алды деп өзү. Бизде көп, былчыйта тамактарды алып келип атат, 3 мал тамак, аябай кийим, дворянский свадьба, ар бир тойдо бир көйнөк. Ошого да нааразы да. Бир аялды жакшылап бага албайсыңар деп. Мындай эмеде мүмкүн эмес да багыш. Мисалы мына бир акыркы бир 20 жыл аябай өнүгүп жанагындай экономика көтөрүлүп адамдар жакшыраак жашап калды. Эмесе мурда бир көйнөк менен жүрчү да. Адам бир көйнөк жаманчылап алып эле. Эч ким нааразы болчу эмес да. Азыр болсо күндө көйнөк. Жанагы Жириновский айткандай, ар кимдин 20 өтүгүң бар, 4-5 шубаңар бар. Ана эркектин баарын ошодо отуруп өлтүрүп атсыңар дегендей. Ушундай нааразы да. Андай болуш керек. Мен айтам, мына ата-энеңер силерди жанагындай китайский тапочкалар менен эле чоңойткон. Ошондо нааразы болбой жүрдүңөр. Эми күйөө келгенде ошондой эле болуш керек. Чыдаш керек. Сабыр кылыш керек. Күйөө сразу байып кетпейт да. 10 жыл, 15 жыл керек. Күйөө жанагындай өзүп, өнүгүп, анан кийин эметкенге. Мына балдар бири-бирин сабап, уруп, өлтүрүп, кордоп, жанагындай эме салып, карактап, налог салып атат. Бул адепсиздик эме, бул кылмыштуулук уже бул. Чексиз соттош керек. Аябай катуу жаза бериш керек. Кандай эле бирөөнүн баласына бирөөнүн укугу бар. Эч кимдин укугу жок. Бирөөдү өлтүргөнгө, бирөөдү сабаганга эч кимдин укугу жок. Анан мына үйдө да үйрөтүш керек. Жөнөкөй болгон жүрүш керек. Жөнөкөй, мактанбай. Эми мисалы жанагындай атасы байыраак болсо, жана кыздар, балдар келип текеберленип, өзүнүн кемиректерди кемсинет экен да. Чумоо деп, дагы башка деп. Жанагындай бийиктен карап. Урматтуу кондар, бул убакыт деген өзгөрүлүүчү. Жашоо өзгөрүлүүчү. Бир күнү жакшы жашайсың, бир күнү түшүп кетесиң эле пас. Бир күнү ошол жана кедей жашаган бай болуп кетиши мүмкүн. Министр болуп калышы мүмкүн, чоң болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн андай жүрбөш керек. Дайыма баарыбыз. Өткөндө мына Кореянын эмесин көрүп атат. Кызы самолетко баратканда катуу чуулуптур да. Мен мындай эместе отурбайм деп. Анан жанагы эмелер самолетту бир сааттан ашык кырмаптыр. Анан атасы келип, президент, премьер-министр. Атасы элден кечирим сураптыр. Кызы үчүн кечирип койгон. Мына ошондой урматтуу кондар. Мына адеп ушундай болуш керек. Ким болсоң да жөнөкөй, элди сыйлаган, элди урматтаган, элдин үстүнө сен өзүң текеберленбеген. Мына жанагы чоң тойлорду берип кутуруп аткандар да, булар өзүн көргөзүп атат, мен кыйын маселен деп. Ошондой болсо барбаш керек. Жата калып анын таманын жалап, ошону сүйлөгөн сөзүн эле угуп отуруп. Жанагы оозу кыйшык болсо байдын уулу сүйлөсүн деген жанагындай эмелер бар, пас адамдар жөнүндө.
Ошолордун эмесинен жанагылар байлар келип өзүн жанагындай сезип атат да, бийик.